Assalamu alaikum, salamatsızbı? Siz Desin TV YouTube kanalındasınız. Atım Bakıt. Men analitik blogermin. Bizim kanalda siz geosiyasat, ekonomika, tarih, ошондой эле günümdük orçundu okuyalar toralı malumatlardı alıp kelesiz. Bugün de biz geçeki tarihi gün dep koysak bolat. Mındayça aytkanda köpçülüktü bir mınday oylondurup dürüp ötkön köpçülüktün pikirin çoğultalgan çoğun kütülbөгөн okuya dep koysak boldu. УКМК'nın төрагасы general polkovnik Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевти Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мындай күтүүсүздөн кызматтан алды. Ошол кечетен бери Кыргыз медиасында, массалык маалымат каражаттарында дегеле койчу ары жакта, бери жакта бүт ушул сөз талкуу болуп жатат. Талкуу болуп али бүт элек. Бар ушул маалымат каражаттарын карап турат. Эмне деген жаңы маалымат чыгат экен, эмне болду экен, дагы эмне болуп кетет деген суроолорго жооп издешип. Эмне болгон мындай кандай суроолорго жооп алгылары келишет. Эмне себептен мисалы үчүн УКМК Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин штатынан деп коебузбу, ошолордун сабынан деп коебузбу, чек ара кызматын чыгарып жиберишти. Мына чек ара кызматы ушул пайда болгондон орустар кеткенден кийин, союз таркагандан кийин өзүбүздө чек ара кызматы пайда болгон 99-жылдан бери. Ошондон бери Коргоо министрлигинде, андан кийин өзүнчө, андан кийин УКМКга кирип, кайра чыгып, мына ушул жаңы бийлик келгенден кийин кайрадан ушул УКМК кызматынын башына келген Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев ушул чек ара кызматындагы өзүнө алды эле да. Эми мына ушул Камчыбек Кыдыршаевич кеткенден кийин чек ара кызматын дагы чыгарышты. Ошондой эле СГО деп койчу эле, жанакы жеке охрана, президент ошол бийликтеги адамдарды караган чоң бөлүм. Ал 9-бөлүм болуп ошол УКМКнын составында эле, аны дагы УКМКдан жеке президенттин көзөмөлүнө алышты. 3 УКМК министрлигинин орун басарлары кетти. Андан сырткары Бишкек шаардык УКМКнын башчысы дагы кызматынан алынды. Иш козголду деп жатат. Дагы кандай нерселер болду экен, эмне менен козголгон, биз ал жөнүндө маалыматыбыз жок. Негизги чоң бир окуялар ушулар болуп жатышат. Ошондой эле коопсуздук кеңешинин секретары, катчысы дагы алмашылды. Дегеле койчу күч структураларында каттуу бир өзгөрүүлөр болуп жатат. Ал андан сырткары дагы биз билбеген, балким ушул областтык же болбосо райондук башкармалыктарда дагы кадрлык жүрүштөр жүрүп жаткандыр. Ал дагы кез-кези келгенде маалымат болуп калса, биз сүйлөшөбүз бул боюнча. Эми дагы көпчүлүктү кызыктырган маселе Камчыбек Кыдыршаевич качан келет экен? Ал келгенде кандай болот? Кайрадан ошол резиденцияда жашап жүргөн жерине ал кишини киргизеби же киргизбейби? Мына ошого окшогон көпчүлүктү кызыктырган суроолор бар да. Эми биз мындай логикага, баягы адамдардын мүнөздөрүнө карап туруп бир мындай бүтүмдөрдү чыгарабыз. Мен эртең мененки эфиримде сүйлөп атып, үн үзүлүп калып, көп ойлорубуз айтылбай калды. Ошол ойлордун уландысын айтып коелу деген ниет менен мен ушул кечинде чыгып калдым. Камчыбек Кыдыршаевич менин оюмча азыр эле, тез эле келе койбойт. Жанагы Өмүрбек Текебаев айтмакчы, сааттын чыкылдаганын, менин жакын кадамдарыма кандай нерселер болот, кандай камоолор болушу мүмкүн, ошону өзүнчө анализ кылып, мындай ойлонуп алууга менин оюмча бер жак эле дегенде 15 күндөн 3 ай 4 айга чейин убакыт кетиши мүмкүн. Бүгүн эле келе койбойт ал киши. Балким ошондой жакшы обстановка болуп, кайрадан жеке сүйлөшүүлөр болуп, ортомчулар ортого түшүп, жараштыруучулар мындай түшүндүрүү иштери болсо, балким тезирээк, ошондо дагы минимум бир 15 күн кетиши мүмкүн, болбосо 3 ай 4 айга чейин чозулуп кетиши мүмкүн да. Ал кишинин кийинки кадамдары, ал кишинин тагдыры өзүнүн кийинки кадамдарына жараша болот. Мына бүгүн ал киши
айтты, коомдогу мындай стабилдүүлүк, тынчтык эң башкысы мен президенттин буйругун аткарамын деди. Анткени туура бул жерде мындай мамлекетчил адамдар өздөрү туура түшүнөт, мамлекетти кандайдыр бир өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн ары бери чайкоонун кереги жок. Кандай болгон учурда дагы биз Камчыбек Кыдыршаевичти мындай өлкөнүн патриоту катары дагы мыкты билебиз да. Мен эми ушул Жалал Абадтык адам катары Камчыбек Кыдыршаевичтин кээ бир жакындарын, кээ бир буну менен жүргөн адамдардан алган маалыматтарым менен мен жеке бул Камчыбек Кыдыршаевичти мындай колун кармап учурашкан эмесмин. Бирок маалыматтар бар. Чынын айтканда көп мындай жакшы иштер жасалды. Ошону менен эле катар бир аша чапкандыктар дагы жасалды. Эми баягы кызматтан түшкөндөн кийин анан балким ушул мен ошондо мындай аша чаап бекер эле кылган экенмин деп эми баягы бийик жерден түшүп биздин катарыбызга мындайча айтканда келди да. Азыр эми бул киши биринчиден мамлекеттик расмий өзүнүн ошол УКМКнын төрагасы деген, андан сырткары дагы Минкаптын башчысынын орун басары деген, мындайча айтканда вице-премьер деген мамлекеттик кызматтарынан кетти. Бирок бул киши ушул 90-жылдардан ушул бизнестен чыккан чоң өзүнүн бизнес империясы бар деп койсок болот да. Муну буга чейинки эле кечеки бир туугандарынын жана башкаларынын, могу мамлекеттик ипотекалык компанияларда булардын жакындарынын кантип иштеп жаткандыктарын деги эле койчу, көпчүлүк эле ушул өрөөндөкүлөр буларды жакшы билет да. Бул чоң бизнес империя. Эми ошол жанакы саясий тирештин айынан биринчи ал кызмат кете турган нерсе экендигин Камчыбек Кыдыршаевич дагы жакшы билет да. Эми дагы бир саясий тирешүүлөргө барып толук бизнес империяны жок кылып алууга бул киши кызыктар эмес. Анткени бул киши балким ушул муну акыркы кездердеги кызматынан пайдаланбадыбы, балким пайдалангандыр, балким пайдаланбагандыр, ал бизге караңгы. Бирок бул киши нөлдөн баштап ушул 90-жылдардан ушул кезге чейин ушул бизнес империясын өзү түзгөн да. Эми кандайдыр бир саясий карьера үчүн, саясий интрига үчүн менин оюмча өзүнүн экинчи бир ушундай дагы мүмкүнчүлүк, ушундай кол баласын өзү көтөргөн нерсени дагы жок кылып алгысы келбейт. Ошондуктан конфронтацияга тирешүүгө бул киши барбайт. Балким өткөндө биз айтып атканбыз, бул киши шайлоого барат окшойт деп. Бул киши качан шайлоого барышы мүмкүн эле. Эгерде ошол өзү Садыр Нуркожоевич менен сүйлөшүп, ошолордун ортосунда ыңмала болуп, мындай чогуу сүйлөшүүлөр болуп, чогуу план 1 болгондо барышы мүмкүн эле. Азыр болсо кырдаал кечеки күнкү 75 кишинин өздөрүнүн кайрылуусунан башкалардан кийин кырдаал өзгөрдү. Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев азыр мындайча айтканда Садыр Жапаровго, эгер Садыр Жапаровдун амбициясы болсо, албетте амбициясы бар деп 99,9% биз ойлойбуз. Президенттикке барамын кийинки нөмөткө деген анын колдоочулары, анын сүрөөнчүлөрү бардыгынын айтуусу менен ал киши барыш керек. Өзү деле айтып жүрөт, мени мынча пайыз адам колдойт деп. Эгерде Ташиевдин амбициясы ал кишинин амбициясына каршы келе турган болуп калса, анда ал Камчыбек Кыдыршаевич ошол өзүнүн бизнес империясынан башкаларынан дагы айрылып калышы толук ыктымал да. Анткени Камчыбек Кыдыршаевич деле мыкты анализ кылган, чоң саясатта жүргөн киши. Эч качан бийликти Кыргызстанда, айрыкча Борбор Азияларда революциясыз жөн тынчтык жолу менен оппозицияда туруп бийликчил кандидатты жеңип алууга мүмкүн эмес. Ага мүмкүнчүлүк эч качан берилбейт. Мына мисал үчүн муну Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун, Текебаевдин саясий карьерасынан көрүп эле жүрөсүздөр. Канча аракет кылышып, канча адамдар колдосо дагы булар эч качан бийликке келген эмес. Ошолордой эле болуп ушул Камчыбек Кыдыршаевич дагы канча адамдар колдоп, канча неме болсо дагы бийликке менин оюмча келе албайт. Аны мыкты түшүнөт, ал келе албай эле калбастан анын үстүнөн кысым болуп, жанакы жакындарынын бизнестери кетип, жакын адамдарын камалып, мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошол 75 адамдын ичинен Эмил Узакбаев, жанакы Жалал Абадта губернатор болуп жүргөн
Kim hazır familiyası da uşuntu ele sırası. İşigili 3 adamdı kamap koyuştu. Bul degen uşul mına egerde dağı bir aşkça getiverse barыңарды ушинтип комбайнга кирип кетесиңер дегендей мамлекеттин мындай саясаты уже жүрүп баштады да. Муну мыкты түшүнөт бул киши. Ошондуктан менин оюмча бийлик менен конфронтацияга барбайт. Шайлоого дагы катышпашы мүмкүн. Анткени бул киши ошол шайлоого барам деп башка болуп ва-банкка барууну менин оюмча туура деп ойлобойт. Мына бүгүнкү көрүүсүнөн деле көрдүңөр, биз стабилдүүлүккө президент эмне десе, ошону угабыз дегендей кылды. Балким президент кайра сүйлөшүп, сен кандидатураңды коюп тур, мен барышым керек десе, балким аны деле угушу мүмкүн. Анткени ал киши өзү айтып атат, угабыз дегендей кылып. Жеке мындай прогноздор боюнча мен ошол эртең менен дагы айттым эле, ушундай болушу толук мүмкүн. Президенттик кандидатурасын деле койбойт. Эгерде президенттикке кое турган болсо, анда абдан чоң бир мындай саясий абал нак ошондо курчуп кетиши мүмкүн. Нак ошондо Камчыбек Кыдышаевич дагы аябай мындай эмгеги сиңип, таасири көбөйүп, кадыры сиңип, бедели жогору саясатчы, саясий ишмер деп койсок болот да. Бул кишинин дагы аябай артында топ турат, чынын айтканда. Ошондой топ менен дагы бир чоң бир мамлекетчил топ мындай каршылаш болуп калганда, бул жөнөкөй кечеки күнкү Мадымаровдардын же болбосо башкалардын тарапташтарына караганда бул жерде аябай чоң күчтөр, чоң структуралар турган. Ушундай топта мына жакын шайлоо, мына ошол биринчи конституцияны алганыбызда деле 1 эле жыл убакыт калды да. Бул өтө кыска, көз ачып жумганча болуп кете турган нерсе. Мына эми азыр ушул паланчаны камалды, анан мындай болду, тигиндей болду, анан кийин Шостун саммити болот, анан көчмөндөр оюну болот деп отуруп эле 1 жылыбыз өтүп кетет. Бул арада мындай каршылашты жаратууну менин оюмча Камчыбек Кыдышаевич туура ойлонсо керек деп ойлойм да. Анткени бул киши бизде мына жогорку чоң атайын кызматтарды жетектеди, бүт нерсени чоң башка мамлекеттердин башчылары менен сүйлөшүп, ошондой кызматтардын жетекчилери менен чоң бир саясий тажрыйба топтоду. Менин жеке баамымда, жеке бир ой жүгүртүүмдө мындай нерсеге барбайт. Ал эми жанакы погран кызматты, жанакы 9-бөлүмдү эмне себептен алып кетти? Анткени УКМК мындайча айтканда Камчыбек Кыдышаевич аябай чоңойтуп, күчтүү бир мындай кандай деп койсок экен, мамлекеттин ичиндеги эч кимдин күчү жетпей турган чоң структурага айлантып койгон эле да. Дагы бир ошондой болуп, дагы бир президентке бир ушинтип татаалданткан баш орунду жараткан кызмат болуп кетпесин үчүн аны мындай бөлүп өзү мурдакыдай кылып туруп, азыр президент өзүнө ошол охрана жагын алды, подчинениясына. Ал эми тиги чек ара кызматын болсо өзүнчө кылып койду. Балким мунун бир мындай түрдүү жактары болушу мүмкүн да. Чын айтканда жанагы биз бизнес империя жөнүндө сүйлөп атабыз. Балким ошол бир тараптан мамлекет тарабынан ошондой булар эгерде бир каршылаш обстановка болсо байлыктарын чыгарып кетүүгө аракет кылат. Ал эми погран кызматтары ушул Камчыбек Кыдышаевичтин тушунда турган болсо бир мындай сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн дегендей кооптонуулар дагы болушу мүмкүн. Ошондуктан мен өзүм көзөмөл кылып турайын. Эч кандай эгер бир форс-мажор болуп кетсе, ушундай эч кандай нерсе чыкпай турган, кирбей турган бекем чеп болуш керек дегендей дагы бир ойлор болуп калышы толук ыктымал да. Эми кандай коопсуздук чаралары көрүлөт, канча неме болот, бул бизге караңгы, чын айтканда. Ошондой кандайдыр бир максаттар менен дагы бөлүнүшү мүмкүн. Ошондой эле жанагындай бир адамга топтобой мындай бөлөк кылып туруп башкаруу эффективдүүлүгү болушу мүмкүн. Анткени мындай караганыбызда бизде ошол коопсуздук институттары иштебей эле, ошол эле улуттук коопсуздук комитети, мамлекеттик комитети, ички иштер министрлиги, башка нерселер мындай институционалдык деген бул өзүнчө ошол мыйзамдарды контроль кылбаса деле мыйзамдардын негизинде, эреженин негизинде мынтип институт болуп калат да иштеп. А бул жерде ошол УКМК болобу, деги эле койчу башка министрликтер болобу, андай институционалдык эмес эле мындай жеке ручной управленияга келип калганда ошол эле жол куруу боюнча деле сөзсүз барып бирөө кийлигишиш керек.
aytış gerek, Камчы Кызышаевич sayış gerek, же камаш керек, же коркутуш керек, же уруш керек, ансыз иштебей калганда эми мындайча айтканда ал доорлор кетти, эми мыйзамдын чегинде ошол Камчы Кызышаевич кетип калды. Эми иштете алышабы? Ошондой институттар иштейби? Жеке көзөмөлсүз. Бизде болсо азыр эле мындай болуп калган. Мамлекеттик ушундай биздин чибиздеги институттар эч кандай иштебей калган. Эмне болсо эле сөзсүз кайрылыш керек. Президент Садыр Нуркожоевичке же болбосо Камчы Кыдыршаевичке анан мен кайрылам. Мен деле мисалы үчүн бирөөлөрдүн кайрылуусун ушул каналыбыз аркылуу Камчы Кыдыршаевичке окуп бергенмин. Анан менин мындай проблемам болуп атат. Мындай жок, ошол жердеги жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү ошол институттар, сот институту болобу, аткаруу бийлигиндегилер болобу, башкалар эч кимиси бир өзүнүн милдеттерин так аткарбайт. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир жол менен жогору жака жеткизишин керек, же жазып, же бакырып, же бирдеке кылып, ансыз алар кийлигишмейинче иштебей калганда, мына ошондой рөлдү өзүнө кабыл алып, берки институттарга мындайча айтканда аларды четке түртүп, бардык нерсени эле өзүнө мындай кылып алган эле да, эми ошол нерселерди президент жок кылам деген окшойт. Мына ушундай азыр реорганизация болуп жатат. Ошол эле улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде жана башкаларда мына бүгүн көп мындай көпчүлүктү кызыктырган бир маалыматтар болбоду. Эртең бүрсүгүндөн баштап дагы боло баштайт. Деги эле ушул 10-февраль 2026 жыл бир тарыхый бир мындай кандай деп койсок экен, өзгөрүүлөрдүн күнү болду деп койсок болот да. Анткени ошол президент өзү айтып жаткан жанагы 10 айлык окуунун айдоочулукка окуунун дагы алгачкы курсанттары кече күнү ошол 10 күнү кабыл алына баштады. Ошондой эле 10-унда шайлоо жанагы 13-округта билесиңер жыдып калган мына мен жашаган округ. Ошол жердеги үгүт иштери башталды. Ал үгүттөрү мындай калып эле элдин баардыгы биякты талкуулап жатып калышты. Албетте аябай бир саясий кандай деп койсок экен, мындай саясий күн болду да, аябай саясий күн болду. Камчы Кыдыршаевичтин күтүүсүздөн кызматтан алынышы, муну эч ким мындай деп ойлогон эмес да. Жанакы 75 киши чыгып сүйлөгөндө биздин каналда дагы прогнозубузду айттык эле. Булар жөндөн жөн сүйлөгөн жок, булардын духу жетмеген эмес. Булар кимдер? Булар кечээки жанакы экстер. Ошол эле Кубатбек Боронов убагында мынтип эле бөлтөйүп эле отурчу эле эч ким болбой эле. Ошол эле Абылгазиев, Сокенин убагындагы премьер-министрлер дей койчу, көрдүңүздөр кимдер экендигин, кандай адамдар ошол топтун ичинде тургандыгын. Булар эч качан дым этиргизип, өздөрү коркуп, мындай мен качан чукулуп калсам бирдеке болуп кетпесем экен. Жантөрө Сатыбалдиевди дагы баягы күнү Элвира Сурабалдиева айым жогорку кеңештен айтты эле го. Ошол кезде ким министр болгон, транспорт министри болгон ким дегенде беркилер айтпай мына ошондой кадрлар бардыгы чогулуп алышып, анан ушинтип демилге көтөрүп, азыр эми бардыгы айтып атышат, бардыгы ошолорду анан президент Камчы Кыдыршаевич тарапка өт, мындай бол деп ошондой нерселерди, кутумдарды уюштургандыгы үчүн ушулар камалды деп атат да. Эми бирөөнүн камалганына биз сүйүнбөйлү, бирок алардын камалганына эч ким өкүнгөн деле жери жок да. Койчу ушуларды деп мындай элдин ичинде ошол эле мисалы үчүн Темирлан Султанбеков камалганда, же болбосо Равшан Жээнбеков, же болбосо убагында да Хан Кимсенбаевич камалгандарда жаралгандай нерсе жаралган жок. Кайра бир адамдар жек көрүп бүткөн экен да, буларчы жек көрүндү. Мына көрдүңүздөрбү? Камчы Кыдыршаевичтин ушул баягы бийликке келгенден кийинки, ага чейинки анча-мынча адашкандары. Каяктагы бир жек көрүндү, коррупционер бир ушундай нерселерди чогултуп, мындайча айтканда, мамлекеттик кызмат деп жүрүп, карапайым калктан бир топ алыстап кеткен да. Каттуу сүйлөп, керек болсо сөгүнүп, керек болсо этикалык нерселерди бузуп, керек болсо мамлекеттик кызматкерлерге бир башкача телефондорун ыргытып дегендей бир мындай айтканда жакшы иштерди дагы жасап, ошону менен эле катар баягы ошончо жакшы иштердин арасында бир кичинекей өзүңдүн немең адамдын бир мындай терс образын жаратып коет да. Көрдүңүздөрбү? Ошол нерселер келип отуруп, азыр эми чынын айтканда мындай өтө
öküngönдөр деле бар. Ушинтип неужели ушундай жакшы иштерди кылып аткан адамды алып койду. Чынын айтканда кээ бирөөлөр мындай азыркы кезде көрүп атасыңар. Прессинг, мындайча айтканда УКМК бардыгын неме кылып, сөз эркиндиги жок, башка жок. Бирдеке болсоң Акаевдин убагында деле, Бакиевдин убагында деле камалып турган. Бирок азыркы кезде өтө эле бир мындай аша чаап, коркуп эле бүжүрөп калышканда. Эми мен кечеги күнкү постумда дагы жазып койдум. Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевдин кеткени менен басма сөзгө болгон прессинг азаябы же кайрадан эле бул нерсени мына сонун нерсе экен, президентке эч ким кыңк этип сүйлөй албайт экен деги эле президентке эмес, бийликтегилерге мыкты нерсе экен деп ошол досунан калган мурасын Садыр Нуркожоевич Жапаров жок кылбайбы? Муну да көрө жатарбыз. Балким өзгөрүүлөр болушу мүмкүн деген бизде бир мындай үмүт бар. Кичине бир жанакындай кыргыз эркин сүйлөп калабы экен. Албетте эркин сүйлөйт десе, анан кийин сен мындай, сен тигиндей деп өтө аша чаап кетишкен, өтө аша чаап кеткен. Ал нерселер түшүнүп калды, мындай кичине түшүнүп берилип. Бир мындай жок дегенде альтернативалуу оюңда айта аласыңбы? Альтернативалуу ойду дагы бир жөнөкөй идеяңды дагы айта албай калдың го азыркы кезде. Ошол нерселер кайрадан болобу же болбойбу? Адамдар бардыгы күтүү процессинде турабыз да. Албетте президенттин бул акыркы кадамдары саясий перезагрузка деп койду. Жанагы биз телефондорубузду перезагрузка кылабыз го. Камчыбек Кыдыршаевичти кетирди. Перезагрузка болуп атат. Дагы азырынча бүт элек, азырынча перезагрузка токтой элек. Азырынча айланып атат. Бул перезагрузка канча күнгө чейин чозулат? Перезагрузканы качан бүттү дейбиз? Качан Камчыбек Кыдыршаевич келип бул жердеги анын позициясы көрсөтүлүп, дагы бийликтин ага болгон мамилелерин көрүп, дагы кимдер кайсыл кызмат орундарына мына азыркы кезде Жогорку кеңештин спикери Нурланбек Тургунбек уулун келгенде эле азыр Түркияда жүрөт экен. Кызматтан кетиши мүмкүн. Анан тигиндей мындай эми кызматы болгондо ал депутат боло берет, бирок жанагындай мындай спикерликтен кетип калат да. Чынын айтканда Нурланбек Тургунбек уулу деле бир оозуна келгенин айтып, бир идеяларын айтып, жакшы бир нерсени жарата алган жок да. Мындайча айтканда пластилиновый спикер болуп калды. Каалагандай кылып бурулса боло турган. Анан кийин сиз аталыксыз, анан мындай деп президенттин мындай аброюна шек келтире турган сөздөрдү айтты. Ошону менен эле бирге кечеки күнү дагы чоң бир эми Кундузбек Сулайманов сүйлөп койгондур. Ал киши дагы өзүнүн болгонун мындай чын жүрөгүнөн айтты 10 айлык окуу боюнча. Бирок аны дагы коштоп мындай жөн эле турбай ар бир сөзүнө же каршы сүйлөт, же бир мындай ошол депутаттардын ар бир сөзүнө мындай майдаланып жооп бермей адаты бар экен да. Мындайча айткандачы, көрүп турасыңар го, буга чейин деле ар бир сүйлөгөндө эле жанакы абысындар быды деп сүйлөгөндөй болуп, не деп коет эле жанагындай комментарий берип турат да, комментарий берип. Бул нерселери менен кечээки акыркы комментарий дагы бийликтегилерге балким ошол Садыр Нуркожоевичтин командасына жакпайт болуш керек, балким сүйлөшүүлөр болуп койчу эми бул көп деле каршылык келтирилбейт, көп эле бир эме кыла бербейлик, иштей берсин деп коюп деле коюшу мүмкүн да. Ошол эле Каныбек Түмөнбаев булар балким бир жердештер мындай бир ымалага келип ортого түшүп дегендей баягы кыргыздарды айтып атам го, эми Камчыбек Кыдыршаевичтин атынан деле делегаттар уже Садыр Нуркожоевичтин алдына кирип атса керек. Койгула эми мындай эки дос мындай болбогула деп жанагы бир депутат Үмбөталиев беле, Үмбөталы бир нерсе деген айтты го. Ал күнү Садыр Нуркожоевич уктаган жок, бул күнү Камчыбек Ташиевич, анан мен ошол күнү үчөө уктабай калыптыр да. Мына ошондой уктабай кала турган адамдар балким кирип сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатса керек. Бизге чынын айтканда Кыргызстанда мындай тирешүү, дагы бир ызы чуу таптакыр категорически кереги жок. Бул жерде түшүнүү, ошол эле кишинин мээнетин дагы билиш керек. Чынын айтканда күнү түнү жүрүп ал Тажикстанга кирип чыгуу деле бир кыйын да. Душман болуп кеттик да ошол кезде. Ошол убакта кирип эл жүрөктүк менен бир ушундай эми анча-мынча жерди беришти, алышты, кандай болгондо дагы бүтүрүп күнү түнү жүрүп
Ошол нерселерди бүтүрүп койду да, албетте күпүлдөп жанагындай аша чапкандыктары дагы болду. Бирок мамлекеттик чоң иштерди мына биздин калайык калкка окшогон адамдарга жөнөкөй сөз менен анча мынча биз түшүнбөйбүз да чын эле. Жанакы Илим Карипбеков айтмакчы, иили боюңду ошол жерге президентче бирдеке кылып койгун. Эч качан мындай кыла албайт. Балким ошол Камчыбек Кыдыршаевичтин ошол камчысы жагып бир ушундай нерселер болду. Бирок доор өттү. Мындай аша чапкандыктар болду, башка болду. Эми кийинкиси дагы кандай болот көрө жатабыз да. Жакшы нерселер болду. Бүтпөгөн нерселер бүттү. Ага Камчыбек Кыдыршаевичтин мээнети чоң болду. Ошону менен эле бирге адам укугу, жанагындай куугунтук, мен айткандай журналисттер, блогерлер, активисттер болобу, кимиси болот, камалып, башка болуп, бир ушундай нерселер болуп кетип атты да. Эми мына ошол айтышат эле, анан кийин ушул УКМК кармап атат, мындай кылып, мына УКМКнын башчысы дагы кетти. Эми кандай боло турганын көрөбүз да. Равшан Жээнбековди чыгарышабы? Темурлан Султанбековге кандай мамиле болот? Дагы ким? Блогерлер бар. Канике Аранованы мен айтып коеюн, ушул жөндөн-жөн эле бир постанова менен неме кылып аны ички иштер министри козгоду, кимиси козгоду, мен байкабай калдым. Ушуга окшогон биздин активист жакшынакай адамдарыбыз бар. Жанакы ырчы бала барын чыгарыш керек, болду, бүттүк. Эми бир жаңы перезагрузка бололучу. Перезагрузка болуп, жакшынакай болуп, ынтымакка келип, анан ошол биздин жанакы активист блогерлерибиз болобу, булар дагы туура түшүнүп, анан болбогон эле жерден бийлик асылып эле анан мындай кылып атасыңар, анан тигиндей дебей бир мындай салмакка салып, сүйлөй турган сөздү сүйлөп, конструктивдүү бир мындай ойлорубузду айтып, мынтиш керек, антиш керек деп бир немеге келбесек, жанагы кыргыз бөлүнсөң бөрү жеп кетет дегендей, бөлүнүп эле анан кийин бирибиз бияка, бирибиз тияка мынтип тарта берсек, бул жакшылыкка алып барбайт. Ошондуктан мен сиздерди мына бүгүнкү өзүбүздүн оюбузду айттык. Балким силер сындайсыңар, мындай кыласыңар, тигиндей, анан сен кимсиң дейсиң. Ооба, мен блогермин. Акыркы кездер ушинтип өзүбүздүн оюбузду айтып жүрөбүз. Айтпасаң адамдар күтүп калат экен. Ушунчалык аудиториябыз бар. Ошондуктан сүйлөп коебуз. Эч качан аша чаппайлы, ынтымакка келейлик, аман эсен бололу. Саламаттаганыңыздар. Сиздер менен кечки бүгүнкү контентте Бакыт Сулайман болду.